Ат башы районунун Ачак Айыңды айылынын тургуну Зуура Маткабылова бала күнүнөн аксай, арпа жайлоолорунда бээ саап, кымыз жасоонун ыкмасын мыкты өздөштүргөн. Кымыз жасоодо алдына эчкимди чыгарбаган каарман бул жолку фестивалдагы кымыз сынагында мыкты кымыз номинациясын жеңип алды. Бүгүн ушул этно фестивалда биз мыкты кымыз деген номинацияда биринчи орунду алдык. Кымызыбыз аябай жакшы жакты да, жакшы жыйынтык берди. Кымыз кандай болгондо мыкты кымыз болот? Кымызды бышыш керек. Анын өзүнүн кандайдыр бир сырлары бар да, ошону билип алып анан муздатып коюп, ысык коюп салбай, аябай бышып жасаса мыкты кымыз болот. Анан ыштап туруш керек да, 2-3 күндө бирден. Ушундай эле улуттук суусундук кымыз сынагында 4 номинация орун алды. Мыкты кымыздан сырткары нак кымыз, Акмоюн айылынын тургуну Чолпунай Сагындыкова, Самал кымыз, Ат башы айыл өкмөтү Айым Касымбекова 5000 сомдон акчалай сыйлыкка ээ болушту. Бала кезимден эле бээ саап, ошону кымызды ачытканды ушу мамам үйрөткөн. Көп чалыш керек, мынча керек, андай кылыш керек, мындай кылыш керек деп чоң энелерим, тайнелерим, мамам үйрөткөн да, ошолордун сөзү менен эле келатабыз. Фестивалда улуттук тамак аштын 200дөн ашык түрү көргөзмөдөн орун алды. Суусундуктардан сырткары унутта калган калменте, жан азык жана башка ата бабалардын жол азыгы болуп келген токоштор жана ит азыктары меймандарды таң калтырды. Жан сак бул өзү ат айтып тургандай, жанды сактайт экен да, бул мынтайча айтканда иммунитетти көтөрөт экен. Ооруп калган балдарга ушул тамактан берсе, иммунитетти көтөрүп жакшы өздөрүн жакшы сактайт. Мунун эми жасалышы мындайча айтканда жасалганы сары майды ысытып, жана уйдун сары майын ысытып, ага деген жаңгакты, греческий жаңгакты элечи жаргылчактан майдалап, өткөрүп алып туруп, анан ага аралаштырып, анан бал кошуп аралаштырып туруп, мындай бир күнгө сактап коюп эле, эртеси балдарга бере берсе, бул аябай иммунитетти көтөргөн жакшы тамак экен. Улуттук тамак аш көргөзмөсүндө биринчи орунду Ат башы айыл өкмөтү 15000 сом, экинчи орунду Акмоюн айылы 12000 сом, ал эми үчүнчү орунду Казыбек айылы 8000 сом менен сыйланды. Мындан сырткары кызыктыруучу сыйлыкка Ат башы айылындагы 3 бала бакчага жана Башка Айыңды айылына 2500 сомдон 5000 сом берилди. Көчмөн кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын жайылтып таңазалоо бүгүнкү күндүн талабы. Бүгүнкү кароо сынакта көрдүк. Мисалы үчүн могу 5 айыл өкмөт катышты да, ошондон Ат башы айыл өкмөтү алып чыгыптыр, унутулуп калган даана көчмөндөрдүн тамагы бир, аттары да башкача тамактарды алып чыгышты да. Ошо аябай сонун тамактар экен, биздин кыргыздар өзүнүн колунда бар, эттен, сүттөн эле жасалган тамактарды алып чыгышыптыр. Ал тамактарды биз көрбөгөнбүз да, ушундай сонун тамактар чыгып. Ал эми сүрөтчүлөр көргөзмөсүнө 7 жаштан 25 жашка чейинки 11 улан кыз катышып, кыргыздын улуттук баалуулуктарын кагаз бетине түшүрдү. Анда кыргыз эл сүрөтчүсү Асан Турсункуловдун эмгектери көргөзмөгө коюлуп, жаш сүрөтчүлөргө дем берди. Соңунда алардын чыгармачылыгы бааланып, ар бирине акчалай сыйлыктар тапшырылды. Мындан сырткары күрөш, кол күрөш жана аркан тартыш боюнча балбандар күч сынашып, алдыңкылар акчалай сыйлыкка ээ болушту. Ал эми командалык эсепте биринчи орунду Башка Айыңды айылынын азаматтары камсыздашты. Бүгүнкү ушул бардык спорттук оюндарда активдүү катышып, аркан тартыш, кол күрөш, кыргыз күрөшүндө балдарыбыз жакшы орундарга илинип, жалаң биринчи, экинчи орундарды алгандыктан бүгүн ушул кыргыз улуттук оюндарынан биринчи орунду алып отурабыз, жалпы командалык эсеп боюнча. Кыргыз элинин нарктуулугун даңазалаган фестиваль Асанкан Жумакматов атындагы Академиялык симфониялык оркестринин жана жергиликтүү өнөр ишкибоздорунун концерттик программасы менен коштолду. Жазгул Субалиева, Нурсултан Болотбеков, Өлкөдеми, Ат башы району.